Туризм департаменти уюштурган форумда Кыргызстандагы кол өнөрчүлөрдүн эмгегин көрсөтүп, туристтерди тартуу аркылуу дүйнөгө даңазалоо максаты коюлган. Өлкөнүн ар тарабынан келген уз чеберлердин көргөзмөсү да уюштурулду. Эң негизгиси Баткендин бренди болуп калган килемди таанытып, бул тармакты өнүктүрүү аракети да көрүлүп баштады. Килемдин мастер-класстар өтөт, кантип жасалат, кандай мээнет, бир килем жасаш үчүн канча убакыт талап кылат. Ошонун баарын бүгүнкү күндө азыр биз ушул дээрлик маалымат катары жеткизип, элге жеткизип, дүйнөгө жеткизип, Кыргызстаныбыздын биздин ачык айтышыбыз керек, биздики таза, орусча айтканда натуралный, мындай бизде айтканда продукт деп айтылат. Ошол себептен биз бул экономикага да бир чоң киреш алып келгенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Муну 60-тан 70-ке чейин бар алабыз десеңиздер айылда. Лейлик районунан келген килемчи Садагүл Исаева акыркы учурда килемчиликке кызыккан жаштардын аягы суюлуп жатканын айтат. Жылдар өтүп бул өнөр унутта калбаса экен деп кооптонуп турат. Чек арадагы окуяларда кедергисин тийгизип, килемчиликтин ордуна сырткы миграциядан жан баккан кыз-келиндердин саны өсүп жатканы да айтылды. Согуучулар бизде дагы азайып кетип баратат. Биз өзүбүз дагы картайып, эми сокконго согуп жатабыз. Эми мындан кийин дагы кандай болот? Кыздарыбыз үргөнбөй жатат. Келин кыздарыбыз сога албайт. Энди соккула деп көрсөтөбүз. Олар азыр жакшы көңүл бөлүшпөйт, чыдабайт да бул эмгеккечи азыркы жаштар. Жок болуп кетпесин деп ошон үчүн ушуну калтырбай ошентип согуп жатабыз. Эми калып кетеби деп дагы коркобуз, бирок калтырбаганга аракет жасап жатабыз. Биздин чеберлерибиз баардыгы, мисалы азыр үйдө отурган аялдар төрттөн болуп ушу килем токуйт да азыр. Андан башка бир айлык ишкана жок, айлык алган жер жок. Мисалы жаштарыбыз Россияга чыгып кетип атат балдарыбыз. Баягы 6-7 баланы кыздардын койгузуш үчүнчү. Бизге бир мындай колдоо болуп, килем цехине, кондитерский цехтерди бир 1000 адамды кылып ачып берсе, биздин элге ошо обязательно керек да. Кыргыздагы бир аябай бышыктайбыз да. Килемчилик өнөрдү сактап калуу максатында Баткен районунун чек арадагы Кызылбел айылына өзгөчө макамга ылайык бөлүнүүчү 500 миллион сомдун эсебинен килем цех куруу аракети да көрүлүүдө. Айыл өкмөтү жер тилкесин бөлүп берүү боюнча иш кагаздарын даярдап коюшкан. Акча бөлүнсө эле ишке ашат деп турушат. Муну менен чек ара аймактарындагы кыз-келиндердин жумушсуздук санын кыскартууга да өбөлгө болору айтылды. Жакын арада биз айылда Атай өзүнүн ошо жай ордуну карап, документтерин биз өкмөт тараптан бүтүрүп бергенбиз бүгүнкү күндө. Буюрса ошол аялдарды колдоо, ошол аялдарды коргоо катары ошол Атай килем цехтин жакын арада бизге салынат деген үмүттөр бар да. Биздин кыргыз элинин бир уникалдуулугун эске алышыбыз керек. Туризм департаментинин директорунун пикиринде килемчилик өнөрдү завод, фабрикаларды куруу аркылуу эмес, күнү бүгүнкүдөй шартта өнүктүрүү керек дейт. Чет жактан келген туристтер табигый шартта даярдалган килемдерге кызыгышарын айтат. Бул үчүн көргөзмөлөрдү уюштуруп, килем токуган чеберлерди даңазалоо, келечек муунду кызыктыруу заман талабы дейт. Бул экологиялык жактан да таза, бардык жактан таза, бардык стандарттарга таза келген биздин килемдер бүгүнкү күндө дүйнөдө абдан бир чоң бир спроско ээ. Ошол себептен мен ойлойм, бул маданиятыбызды, бул салтыбызды биз сактап калышыбыз керек. Туура, чоң фабрика ачылыш керек, чоң завод ачылыш керек. Бирок бул биздин кыргыз улуу эл, кыргыз бул кылым карыткан эл, ошол үрп-адатты, салтты сактап келген эл дегендин акыйкы бир багыт точкасы ушул биздин кол өнөрчүлүк, үрп-адатыбыз, салтыбыз, маданиятыбыз. Аны биз сактап, ушундай өркүндөтүшүбүз керек. Биз ушул баягы адабий, табигый шартта сактап калалы деген туризм багытында. Ушул элдер келсе, көрсө, көпчүлүк четтен келген туристтердин агымы ушундай табигый шарттарда жасалгандыгына кызыгышат. Килемчилердин мекени катары таанымал мурдагы Маргун, азыркы Мурас айылынын чеберлери килем токууда койдун жүнү жетишсиз болуп жатканын айтышат. Жайыттардын кыскарып кеткени бул айылда да мал чарбачылыгы менен алектенгендерге кедергисин тийгизбей койгон жок. Мурдагыдай кой баккандар азайып кеткен. Килем токуу үчүн өлкөнүн башка жактарынан каражатыбыз жетишинче кой жүнүн сатып алууга аргасыз болуп жатабыз дешет. Бизде андай эле кой аз да. Биз Бишкектен келет бизге жүндөр. Бишкектен Алайдын жүндөрү келет. Килограммыны 100 сомдон алабыз. Аябай майлуу, шош болот олордун жүнү. Бирок
мындай чөбү жок болот да. Чөбү аз болот. Жакшы. Ошолор пресс кылып келет, бир пресстен түшүрүп алабыз. Же акчабыз аз болсо, эки үй кошуна менен бөлүп алабыз. Бул айылда килемчилик өнөрү хобби же кызыккандар үчүн эмес, жумуштун жоктугунан оокат азык табуу үчүн аргасыз киреше булагы. Мурас айылынын кыз келиндери жаштайынан эле килем тогууну үйрөнүп, андан тапкан каражатты кем каржысына жумшап келген. Антпесе элет жеринде жан багуу оңой эмес. Түшүгү күч, үйрөнүш дагы кыйын. Энди бизде жумуш жоктуктан бардыгыбыз шуну кылып, шуну менен тиричилик кылабыз да. Неберелерибизди эми үйрөттүк да. Мажбур, адам жок. Чоң кыздарыбызды күйөөгө бердик, алар кеткен. Бекер отурбайын, энди шу балдарга кичине болсо дагы жардам болсун дейбиз да. Биз энди кубай отура берсек, балдар багат деп, алардын дагы өзүнүн балдары бар да, бага турган. Ошого энди биз дагы кичине кол кабыш кылып, мына шуларды кылып жардам кылабыз. Чебер апалар өкмөт тараптан акчалай колдоолор болсо, килем өндүрүүдөгү түйшүгүбүз жеңилдемек дешет. Айрыкча койдун жүнүн таап, аны жипке айлантуу оңой болбой калган. Бир килем токуу үчүн бир нече кой жүнүн ийрип, болбосо сатып алуу керек. Колдоо болсо килемге керектүү жипти сатып алмакпыз деп турушат. Чеберчилигибизди өркүндөтүүгө жардам берсе жакшы болот эле өкмөтүбүз. Акча берсе, биз аны алып оборот кылып түрлөрдү сатып алып ийрип олтурбай элечи. Базардан эле ийрип саткандар бар да. Ошолордон сатып алып эле анан кийин кайра дагы бирөөгө даярдап соктурсак, ошого оборотко акча берсе жакшы болот өкмөт. Өкмөт ошол эле бизге жардамы. Башкасын эми өзүбүз таап, өзүбүз даярдап, өзүбүз согобуз. Акчадан жардам берсе жакшы болот эле. Баткенде токулган килемдер негизинен өлкөнүн ички базарларында гана сатылат. Мындан сырткары кыздын себине кошулуп берилгендиктен килемчилердин негизги кардары кызын күйөөгө узаткан ата-энелер. Ушул сыяктуу фестиваль жарманкелер көбүрөөк уюштурулса, уз чеберлердин эмгектери сыртка да сатылып, улуттук кол өнөрчүлүк таанылат дешет чебер апалар. Нурказы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.